Туғандар, Айда такси паркы Құда қаласа өз ишмердүүлүгүн Москвада баштады. Жакшы оюнду уюштуруп баштады. Мо 1-июнда старт берилет, ага чейин чамданып кошулуп калыңыздар. Жалпы общий сумма 120 миң. Эконом комфортко башкы байгеге ким көп акча иштеген болсо бир айда 30 миң башкы байге, экинчи байге 20 миң, үчүнчү байге 10 миң. Тоже самый комфорт плюска дагы ошондой эле экен. 30 миң башкы байге, экинчи байге 20 миң, үчүнчүсүнө 10 миң. Андыктан чамданып WhatsAppка жазыңыздар. Кандай кызматтар бар дагы? Ассаламу алейкум. Дагы кызматтар ИП ачуу, ИП жабуу, бухгалтерский отчеттор, налоговый боюнча жардам бере алабыз иншаллах. Страховкалар. Таксиге эмне керек, кандай документ керек болгон болсо, ошолор боюнча кайрылсаңар болот. Ай сайын оюндар уюштурулат тугандар. Отчетун өзүм айтып көргөзүп турам. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары. Тугандар, амансыздарбы? Чет жерде көбүз жүрөбүз, эми ажал каякта болсодан келип ичер суубуз түгөн жерде өлө берет экенбиз деген сөз. Анан мындан бир 3-4 күн алдын Питерденби, Самарадамы бир агаларыбыз бизге байланышка чыкты эле. Кыргыздардын, мусулмандардын мүрзөсү барбы депчи, Кыргызстанга жөнөткөнгө тыйын жетпей атат, эмне кылалык деп. Анан мен айттым, эми аны мен YouTubeга чыгара албайм дедим, чынын айтайын. YouTubeга чыгарган болсом көп акча топтолуп кетет, анан бизнес болуп кетет дедим. Бардыгы эле өткөн болсо YouTubeга чыгарбай, бул мода болуп кетет дедим, мен чынын айттым. Болбосо эми тууган урук менен жөнөткүлө, болбосо өкмөт тарабынан жардам берилет десем, ал гражданство Россия экен. Кыскасын айтканда, кандай болду, эмне болду? Кыргызстанга бир 2-3 күн кармалып, моктан Кыргызстанга кетти. Андан кийин дагы бир кыргыз агабыз чалды. Ошол ичинде өтүп кетти, эмне кылалык, эми мусулмандар жаткан мүрзөгө апарып койлук дедик элек деп чалды да, анан мен билбейм дедим. Бир-экөөнү номерин бердим. Анан кийин Подмосквада билсеңиздер керек, бир ай алдын видео тарткан элек. Бир мечит бар, Дагестан бир агабыз, ошол Алишер агабыз өткөрүп берген бул жакты. Кудай кааласа бул мечит бүтүп атат. Эми баягы 1,5 өтүп калган болсо мен номерлерин коюп коем бияка. Бул номер Сбербанкадан байланышкан тугандар, связдаштырган. Бул ушул жерде караган Алишер агабыздын номерлери. Эми Кудай сактасын, өзүбүздүн мекениге барып өлүш мага дагы сиздерге да насип эткен болсун. Эми бул пальбом өлө турган адамдарбыз да бизчи. Пальбом бул өлүм хак деген нерсе. Эгер ушундай случай болуп калган болсо, бул жака дагы койсоңуздар болот. Бул жактан мүрзө бөлүнгөн. Бул Подмосквадабыз. Келиң. Сапаш ака, ассаламу алейкум. Ушул жердин отуна күйүп, сууна ушул баягы болгон Сапаш агабыз ушул жерде уста болуп, бекер эмгектенип атат, бекер иштеп атат. Түнү күнү ушул жерде экен. Алла разы болсун. Буга чейин видеодан чыгарганбыз. Сиздер жөнөткөн тыйындардын бардыгына материалдар алынды тугандар, көптөгөн нерселер бүттү, стажкалар коюлду, башка усталардын акчалары берилип атат. Дагы бизге кандай эмнелер керек? Элди менен амандашып туруп эле. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ошо сиздер берип аткан бүт акчалай жардамдар келип атат, материалдай жардамдар келип атат, ошол бүтүп атат. Мечит бүтүп атат, Кудай кааласа иншаллах бүтө берет экен, бул Алланын үйү. Дагы бизге жардамдар керек бул жерге. Азыр мен көрсөтө кетейин андачы, мындай бар. Бул жерлерге бизге экинчи этаж ушу жерге гипсовый штукатурка керек бизге. Бир где-то 2,5 тоннадай кетип калат да. Ушул жерде бар, анан бир аз ылык этажда бир комната бар. Ошого ошончо материалдар кетет. Анан мына потолокко келсек, ушул жерге дагы профиль гипсокартонубуз бар. Профилдер керек, направляющий профиль, подвес, ошонун внутренний обдельный иштер керек. Ошого жардам кылсам дегендер болсо, Алланын ыраазысы үчүн ооба, мечитке жардам берем дегендер болсо, ушул видео аркылуу кайрылсаңыздар болот. Рахмат. Мен номерлерди коюп койдум тугандар, Сбербанкка которо бериңиздер иншалла. Өзүнүн дарегине точкасына жетип келет тугандар. Которо турган болсоңуздарчы. Ошондой эле Кудай сактасын. 1,5 өтүп кеткен болсо кайрылсаңыз болот. Эми болушунча Кыргызстанга алып кеткени аракет кылсак жакшы болот. Кече дагы бирөөнү койдук деп калдыңыз, а? Кече Москвадан бир балдар келишти. Ошо ичинде өтүп калган экен, өтүп кеткен экен, ушул жерге келип, документацияларын жасашты.
бекер эмес экен, акча жасашат экен. Бул жерде ошо администраторлор бар экен, ошол жердин анан апарып ошол жерге коюп келдик. Эми кайсыл жерде болосун, ошо сиз айткандай Кыргызстанга ооба. өзүбүздүн мекенге барып өлүш насип эткен болсун туугандар. Бул эми силерге бир баягы эмес, келип ушул жерге койгула деген сөз эмес туугандар. Ушундай бир случай болуп калса, ушул болбой калган болсо, ушул жерге келсеңер болот деген сөз. Мен бул реклама кылып чыккан жерим жок. Мечитке просто тартканы келип, ушундай бул дагы элге керектүү маалымат болуп калсын деп издегендер болсо, мына ушундай экен деп чыгарып аткан жерибиз. Биздин каналда биринчи болгон болсоңуздар, Кыргызбай каналында каналга катталыңыздар, иншалла мечит бүткөнгө чейин ушул жерге тартып берүүгө кызматка даярбыз. Кыскача реклама туугандар, эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Дакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга регистрацияга үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Сүйнөгам кызматта. Рахмат барыңыздарга ишенгениңиздер үчүн.